Ben göreyim деп келдім, енді оларда sana. Panika baştaldı o. Ошондо Panika деп söyle. Soğuk şu anda da mындай болгон эмес. Оода. Уят нерсе. Жашнар. Анан Қазақстанда чегара жабылып калыптыр, анан ун келбей калыптыр дегендер чыгарат. Андай эмес. Мен кече мынакей Қазақстан премьер-министри менен сүйлөштүк. Чегара ачык болот. Товар кирет, кадимкидей эле. Анан бизде негизи un маселеси Қазақстандан келет да, Россиядан келет. А жөнө паникада келдик кече. Паника берилбегиле, досторго, туугандарга айткыла. Ушундай заманда продукт калбайт. Бизнес деген жеткирет. Биз азыр унду өзүбүз мамиле кымбаттаган нарса каратып атабыз. Мына азыр мен бир базарга барып келсем, bir müşök unga 300 so'm qo'shib qo'yishdi. O'shani barib tekshirtamiz hozir. Anan un qalbay qoldi. Shu zamonda qancha un qalbay qoldi. Salamatsızlar. Chegara jabılıptır deydi. Андай emas. Ha, chegara açık ele. Açık. Un kelet. Men keche hökümet başçısı menен сүйлөштүм. Биздин компаниялар un менен иштеген компаниялардын баарына жардам берип, ундар алдырып келебиз. Кум шекер өзүбүздө бар. Тамак аш, эт, süt баардыгы өзүбүздө бар. Анан паника айтып келем. Жигиттер эми кээ бирлер ушул жерде бизнес кылабыз деп атышат. Ну эл душмандык кылгандык да бул. Азыр ошолордун баарын бир көрүп алып, анан кийин ушул баалар боюнча иштейбиз. Ошон үчүн жакшы тургула, паника айтып келем. Бүт паника. Он адам ар бирине түшүнүктөр. Ким бааны көтөрө турган болсо, анда катуу жоопко тартат. Мындай мезгилде, бааны көтөргөн мусулманчылыкта дагы шариатка да туура келбейт. Күнөө. Ana ушундай мезгилде акча тапкандарды биз катуу жоопко тартабыз. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор, жердештер, туугандар, жалпыңыздар. Biz Kırgızstan толук мусулман мамлекетибиз. Elhamdülillah Allah'a ишенебиз, сажда кылабыз, ибадат кылабыз. Пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dин көрсөтүп өткөн сүннөттөрүнө ишенип, таянып, мусулман экенибизге далилдеп жүрөбүз. Бирок соңку Кыргызстандын ичиндеги ушу бир жумадан бери болуп аткан элибизди түйшөлткөн социалдык маселе боюнча кичине токтолуп өткүм келет. Кайсыл дүкөнгө барба, un саткан жерлерге, продукта саткан жерлерге очередь, ызычуу, талаш, un саткан жерлерден көрүп калдым. Мына 10 капты мен алам, мына 20 капты мен алам, мынаны мен алам деп ушундай ызычуу, ал жерде талаш. Биз Алладан ишенебиз. Алла бизди жараткандан кийин рызкыбызды да кошо берет. Урматтуу туугандар, сиздерди сабырдуулукка чакырабыз. Эгер биздин көөдөнүбүз тойбосо, кампабыз толбойт. Эгер биздин курсагыбыз тойгондон ушундай нерсеге барып аткан жокпуз. Биз көзүбүз тойбогондуктан барып атабыз. Шүгүрчүлүктүн жоктугунан ушул нерсеге барып атабыз. Мына Мирлан досум экөөбүз мына базарда турабыз. Мына базарга келдик. Ушундан бир 2 ай мурунда ушу машина базарда ушундай аябай ызычуулар болгон, машина көтөрүлүп кетет экен, тигиндей болот экен, мындай болот экен. Мына бүгүнкү күндө жылдагы эле нерсе кайталанып атат. Бүгүнкү күндө мына сода солкун дагы эле ушундай барып атат. Андан кийинки сөздү Мирлан досум берем, сен ула досум. Мен бүгүн дүйнө базарына бардым. Мээримдүүлүктүн баасы көтөрүлүп кетти. Ала албадым. Намыс арзан экен. Аны көбү арзан баага сатып жатышыптыр. Бирок ага кызыккан деле эч ким жок. Шүгүрчүлүккө издеп көрдүм. Жок экен. Башка жактан издеп көрүңүз дешти. Таба албадым. Эң көп сатылган достук деген бет каптар көп экен. Базар ичи ага толгон экен. Ал жакта адамдардын астында кадыр барк деген топурак төгүлүптүр. Көлөкөдө араң алсырап, аягына шилтеген жүрөк деген кайырчыны көрдүм. Ал жүрөк ары бери өткөн адамдарга жакшы сөздү, мээримдүүлүктү садака кылыңызчы деп суранып жатыптыр. Жүрөккө жылуу сөз гана дары. Аны бири-бирибизден аябайлы, урматтуу бир тууганым. Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар, шүгүрчүлүк кылайлы, бардык нерсеге канаат кылайлы. Кудайга шүгүр, заманыбыз тынч.
өлкөбүз бүгүн эле өнүгүп кетпесе да акырындап жакшы жакка жылып атат деген ишеним менен жашайлы. Ызычуулукка алдырбайлы бардыңыздарга рызкыбыз мол болсун, ден соолукта болойлу, көөдөнүбүз ток болсун.